Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cibril periştenin hadisi деген ат менен танылуу. Ал хадистин акырында Cibril perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan İslam жөнүндө сурады, иман жөнүндө сурады, ихсан жөнүндө сурады. Акырында мага кыямат кайым тууралуу кабар бер деди. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem суралуучу адам сурап жаткандан да артык билбей деп жооп берди. Андан кийин айтты, мага анда анын белгилерин атап берди. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem күн же кул аял өзүнүн кожойкесин төрөйт. Жылаң аяк, жылаңач, том аяк койчулардын бийик имараттарды курууда бири-бири менен жарышып жатканын көрөсүң деп эки белгини айтты. Мына ушул жерден хадис аяктайт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem сурайт: "О Умар, суроочунун ким экенин билесиңерби?" дегенде, "Мен Аллах жана анын элчиси жакшыраак билет" деп жооп бердим. Бул Жибирейл силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди деп айтат Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Кыямат кайым деген имандын рүкүндөрүнүн бири. Акырет күнүнө ишенүү дегенде ошол нерсени кыямат кайымдагы камтыйт ичинде. Себеби адамдын жаны чыккандан баштап бейишке кирүүчү же тозокко кирүүчү абалдын баардыгы акырет күнүнө ишенүү болуп келет. Кыямат кайым деген бул дүйнөнүн акыры, аягы. Ал эми ал акыреттин башаты. Кыямат кайым аныктамасы бул дүйнөнүн аягы, акыреттин башаты. Ага иман келтирүү бул имандын рүкүндөрүнүн бири. Фаман шакка фи кыямис саа, кимде ким кыямат кайымга шектенсе, же күмөндө болсо, же ишенип ишенбей, Аллах сактасын, капыр болот. Аллах Таалам Тагабун сүрөсүнүн 7-аятында заамалладина кафару алла юбасу, Аллахка капыр болгондор айтышат, өлгөндөн кийин тирилбейбиз. Кул бала ва рабби, айткын, сөзсүз Аллах менен Роббиммен касам ичем, латубасунна, силер сөзсүз тирилесиңер, сумма латунаббаунна, силер сөзсүз кабардар болосуңар ар бир кылган амалыңарга, сүйлөгөн сөзүңөргө, бима амилтум ва далика алаллахи ясир. Бул нерсе Аллах Тааламга аябай жеңил. ولا يكفي أن الإنسان يؤمن باليوم الآخر بل لابد من العمل اليوم الآخر. Кыямат кайым качан болоруна иман келтирип коюп, ишенип коюп эле бул жеткиликсиз. Сөзсүз ал күнгө даярдык көрүп амал кылуу керек. Жакшы амалдарды, сооп амалдарды кылуу менен, күнөө иштерди таштоо менен, Аллах Тааламга кайтуу менен ал күнгө даярдык көрүү керек. هذا هو المقصود. أما مجرد الإيمان باليوم الآخر ولا يستعد ولا يعمل فإنه لا يستفيد من هذا الإيمان. Ал эми жөн эле кыямат деген болот экен деген нерсе кабар алып коюп эле, ага даярдык көрбөсө, амал кылбаса, анда имандын бир рүкүнү болгон кыямат күнү деген нерседен пайда албайт адам. Кыямат күндүн убакыты качан болорун Аллахтан башка эч ким билбейт. Ал илимди Аллах Таалам жашырып койгон. Периштелер дагы, пайгамбарлар дагы, олиялар дагы, эч бир калайык калк Аллахтан башка эч ким билбейт. Себеби аны качан болорун билсек де адамдар үчүн эч кандай бир пайда деле жок. Эң негизги пайда ага иман келтирүү, качан болоруна максат. Жана ага даярдык көрүү ошолдо. Ага иман келтиребиз. Код жаа фил Кур'ан фи аятин кафира. Куранда көптөгөн жеринде келет, кыямат кайымдын болорун эч ким билбес деген. Бир гана Аллах Таалам гана билет. Араф сүрөсү 187-аятта Аллах Таалам айтат: "Ясалунака анис-саа айяна мурсаха". Эй Мухаммад, сенден алар сурашат, кыямат качан болот деп. Кул иннама илмуха инда робби. Айткын, анын кабары, илими Роббим гана билет. Ла южаллиха ли вактиха илля хуа. Анын убактын тек гана Аллах билет. Ясалунака анис-саати айяна мурсаха. Назият сүрөсү. Сенден сурашат, кыямат качан болорун. Фима аңта мин дикроха. Сен тек гана ал күндү эскертип коюучу ганасың. Сен ал күндүн качан болорун билбейсиң, кайдан билесиң? Иля роббика мунтахаха. Анын качан болору Аллахка таандык. Иннама аңта мундиру май яхшаха. Ким ал күндөн корко турган болсо, ошолорго гана сен эскертүүчүсүң. Кааннахум яума ярунаха лам ялбасу илля ашиятан ау духаха. Ал күн болгондо адамдар бул дүйнөдө түшкө чейин же бир күн жашагандай эле өздөрүн сезишет дейт. Кыямат кайым боюнча Аллах Таалам Куранда бир нече аяттарда эскерет. Ошон үчүн ал күндүн качан болорун билиште пайда жок, ал күнгө даярдык көрүүдө. Ал эми кээ бир адамдар ар кандай
гороскоптор менен же бир ырым-жырымдар менен же бир түштүккө аян кирди, баланча төлгө чат айтты деген ар кандай бир документалдуу фильмдерди көрүп, кыямат кайын болот экен нерселер таркап жүрөт. Мунун бардыгы негизи жок, датасын билүүдө. Эң негизгиси ошол күнгө даярдык көрүү, амал кылуу, обо кылуу. Себеби өмүр деген бат өтөт, адамдын жаны чыкканда бул дүйнө түш экенин билет. Чыныгы эсине адамдын жаны чыкканда билет. Аллах таала жаңы Куранда айткандай, түшкө чейин же бир күн жашагандай эле өздөрүн сезишет дейт. Кааннахум яума, ошол акыйкатты көргөндө, кыямат кайымды көргөндө, же жаны чыкканда адам бул күндө түшкө чейин же түштөн кийин кечке чейин жашагандай эле сезет. Балил хикма, негизи хикма аны сурагандан көрөк ошого амал кылуу, ошого даярдык көрүү дейт. Кыямат кайымды билип, түшүнүп, акыйкатын билгенден адамдын жүрөгү ойгонуп, баары бир бул дүйнөдөн алыстайт экен, күн өткөн сайын кабырыма жакындайт экен, эртеби кечпи бул дүйнөнүн түбү бар экен, токтойт экен, жок болот экен бул дүйнө деген билүү менен жана кыямат кайым болгончо ар бир адамдын жеке кыяматы бар. Бул жаны чыккан адам. Жаны чыккан адамдардын бардыгына кыямат турган алардын. Анан акыры барып жер жок болот. Ошону билгенден адам даярдык көрөт. Максат ошол. Андан кийин Жибрил периште сурады. Кыямат кайым жөнүндө айт дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Мал масулу анха би'алама минасаил. Мындайча айтканда, мен дагы сен дагы билбейбиз бул күндү деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндү да. Суралып жаткан адам сурагандан да артык билбейт дегендин мааниси мен дагы сен дагы билбейбиз бул күндү. Экөөбүз тең билбейбиз деген сөз кыскасы. Жибрил периште муну укканда анын белгилерин айтчы деди. Белгилеринен кабар берчи. Кыямат кайымдын белгилери аябай көп. Чоң белгилери бар, качан болорунун убакыты айтылган эмес, бирок белгилери айтылган. Чоң белгилери бар, орто белгилери бар, анан кичинекей белгилери бар. Алымдардын айтуу боюнча орто белгилери жана кичинекей белгилердин бардыгы болуп чыкты. Болгону чоң гана белгилери калды кыямат кайымдын болоруна. Бул белгилеринен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки белгини эскерди. Аламатын айтчы дегенде кабар берди. Аллах таала Мухаммад сүрөсүнүн 18-чи айткандай: "Фахал яңдуруна илля саан та'тияхум багта фaqad jaa asharatуha." Алар качан кыямат кайым болот деп карап турганча, күтүлбөгөн жерден кыямат кайымдын белгилери келип калды дейт. Ушул эки белгилердин бири кул эмес адам, эркин адам, аял адам төрөйт өзүнүн башчысын дейт, өзүнүн кожойкесин. Мунун түшүндүрмөсүндө алымдар эки түшүнүктү айтышат. Биринчиси, акыркы кыямат кайымда согуш көп болот. Согуш көп болуп, жеңген тарап жеңилгендерди туткунга алат. Эркектерин кул кылып алат, аялдарын күн кылып алат. Жанагы күн аялдар кожоюнун алдында ошодон төрөйт. Төрөп, тигиси күн бойдон калат дагы төрөлгөн кызы же баласы ал кул же күн болбойт. Ал атасына таандык болгондуктан ал башчы болуп калат өзүнүн апасына. Апасы күн бойдон кала берет дейт. Себеби бул жерде айтты, кул аял же күн аял өзүнүн кожойкесин төрөйт деп. Бир белгиси ушул айтса алымдар. Экинчи жагынан кыямат кайым белгилесинен акылар тебеленет дейт. Энелер төрөйт кыздарын. Кыздары энелерине баш ийбей, энелери мискин, байкуш, кызына, баласына сөз өтпөйт дагы. Төрөлгөн кыз ата-энесин башкара алат. Аллах сактасын, кээ бир алымдар ушул нерсеге жакын деп айтат, терең маанисинен. Мына бүгүнкү күндө да көрөбүз, канча деген кыздар энесин башкарат. Эмне деп айтса, энеси ошого макул. Төрөп башка маселе, анан чоңой алып дагы энесине кордук кылган кыздар да, балдар да бар. Энесин кулдай кылып алган. Эмне айтса, энеси ушуну аткарат. Айрым балдар коркутат, муну аткарбасаң. Анан байкуш эне бала кызын кыя албай, кулдай эле болуп калат. Айткандан чыкпайт. Ошон үчүн балдарыбызды биз кул болуп калган эктен мурун жакшы туура талим тарбия беришибиз керек. Окуган китептерден шаркына ушул нерсеге жакын дейт. Кыямат кайым белгилеринен балдар ыймансыз болот, адепсиз болот, тоң моюн болот, ата-эненин акысын, кадыр баркын билбей калат. Ушинтип аны бакканың бир, чоңойтконуң бир, анан чоңоюп алып, кайрадан ата-энесине кордук көргөзүп, бир тобу каарлар үйүнө жеткизсе, бир тобу картайганда сыйлабай, кордук көргөзгөндөр канча. Аллах таала сактасын. Биринчи белги ушул, экинчи белгиси том аяк деген жылаң аяк деген сөз. Бут кийими жок, кийими деле жок, эптеп кийген кийими де бир жарыбаган нерсе. Койчулар, мындай айтканда бадавилер. Бадави деп коет, кыргыздарда тополордо жашаган, мал караган кебилер, бирөөлөрдүн малын жыйнап барып багып берет акыга. Жөнөкөй үй бүлөдөн ушундай адамдар бара
Бийик имараттарды курушуп, алар жөн эле курбастан ошону жарышат дейт бири-бири менен. Бийик имараттарды куруп, бири-бири менен койчулар талаларда жашап эле, кийимдери деле бүтүн эмес эле, бут кийимдери деле бүтүн эмес. Мындай кедей кембагал эле болуп турган адамдар эле, ошолор бийик имараттарды куруп эле, курган нерселери менен жарышып, сыймыктана баштайт бири-бирине. Бул экинчи белгисин айтты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алымдар айтат, бул мына бүгүнкү күндө болуп атат. Араб өлкөлөрүндө деле, Халичте, ушул эле азыркы Эмират, Катар, Кувейт, Халич өлкөлөрүндө дүйнөдөгү эң бийик 1,5 километрге чейин буруч деп коет. Башняларды курушуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну 14 кылым мурун айтып койгон. Болбосо булар деле убагында чөлдө жашаган ушундай эле адамдар болгон. Анан сыймыктанышат. Киминики узун, киминики кооз. Бул биринчиден кыямат кайым белгилеринен жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мужизаларынан да болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдыңкы нерселерди кабар бергени мужиза. Бул нерсе мужиза деген муну эч бир адам кыла албайт. Аллах Таалам кудурети менен муну пайгамбарларга берген. Ошол мужизаны көргөзүү менен жүрөктөрү катып калган адамдардын жүрөк жумшар үчүн, капыр адамдар ыйман келтириш үчүн куралды пайгамбарлар колдонгон. Себеби андай нерсе тек гана пайгамбарлардын колунан келет. Ал сыйкыр да эмес, көз боймочулук да эмес, ал чындык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан нерселери бүгүнкү күндө көз алдыбызда көрүп атабыз. Андан кийин Жибрил периште ушул жоопторду уккандан кийин туруп басып кетти. Айрым сахабалар артынан ээрчип барып көрдү, бирок ийизи жок болуп калды. Анан периште кетип калгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады. Ким экенин билесиңерби дегенде билбейбиз. Аллах жана Аллахтын элчиси билүүчү дегенде Жибрил келди, силердин диниңерди үйрөтүп кетиш үчүн деген. Биз билдик, бул далил периштелер өзүнүн кейпинде келбейт экен. Себеби адам баласы периштенин өзүнүн кейпинде көрө турган болсо жүрөгү жарылып өлүп калат. Туруштук бере албайт адам баласы. Ал ошол адам кейпинде келген. Башка учурларда Дихия ибн Калби деген келбеттүү, сулуу, жашынакай сахаба болгон, ошонун кейпинде келчү эле деп айтылат. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын келбетин 2 жолу өзүнүн өңүндө көргөн. 600 канаты болгон. Эсетиңиздер, батыш менен чыгышты жаап калган. Субханалла. Ушундай чоң. Буларды Аллах Таалам ушундай күч кудурет берген, ошондой чоң зат заматта бир кичинекей адам кейпинде кийинип келип калат. Тек гана периштени өзүнүн өңүндө көрө турган абалдар бар. Бул кабырда көрөт адам, өлгөндө көрөт жана жаны чыгып аткан абалда көрөт. Эгерде адам момун, мусулман, жакшы абалда болсо, ага сүйүнүч, кайгырба, капа болбо деп жакшылык абалда көрүнөт. Периштени көргөндө адам кубанат. Ал эми адам капыр болсо, Аллахтын карына калган болсо, ал периште өтө бир айбаттуу, коркунуч абалда көрөт. Кон сүрөсү 22 аятта айткандай: "Яума яраунал малаиката ла бушра яума идин лил мужримин." Ал күндө бузукку адамдарга сүйүнүч, мындай бир жакшы маанай абалда көрүнбөйт периштелер дейт. Жибрил эмнеге келди, эмнеге отурду деп суралса, буга жооп Жибрилдин келген максаты динди үйрөтүп кетейин деп. Анан ушул жерден адам баласынын жашоосунда үйрөнүүдө бир жакшы методдордун бири суроо жооп экен. Кээ бир учурда суроо жооп аркылуу адам негизги максатын так, даана, бат түшүнүп алганга да бир жол деп айта атат шейх. Себеби бул жерден Жибрил сурады, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди, Жибрил сурады, кайра жооп берди, аягында тастыктап да койду, туура деп. Аны кече суроолордун да түрлөрүн айтканбыз. Кайсы учурда суроо пайдалуу болот, кайсы учурда суроо жаман көрүлгөн суроо болуп саналат. Юаллимукум динакум деди. Мына дин деген бул үйрөнүш керек экен. Дин деген бул адат эмес. Дин деген бул жомок эмес. Дин деген бул бирөөнүн түшүнөн келип калбайт. Дин деген бул бирөөнүн ойлоп тапкан эрежесинен келбейт. Юаллимукум, үйрөнүш керек адам. Каяктан үйрөнөт? Бул диндин өзөгү тек гана Аллахтан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан гана чыгат. Ал эми аалымдар ошол динди жеткизип, баяндап, түшүндүрүп берүүчүлөр. Эч бир аалым, эч бир адам өзүнүн оюнан, өзүнүн бир нерсени алып келген акысы жок. Ушул диндин чындыгын билбеген адамдар кээ бирлер диндеги жок бидат нерселерди, адат нерселерди, салт нерселерди, жомок нерселерди, жаңы эрежелерди, түшүндөгү бир аяндарды өзүнүн түшүнүгүндө. Мага ушундай буйрук берилди, мындай кыл деди, пайгамбар түшүмө кир деди. Мынча күнгө чыккыла деди, үйлөргө кыдыргыла деди, антпесе өлүп каласыңар деди деп эреже кылган баары кур бекер. Билип алыңыздар, түш эч убакта шарият болуп бербейт. Түш эч убакта эреже болуп бербейт. Өткөндө бир киши чыгып алып түшүн айтып берип атат. 40 мүнөт запись жазып жөнөтүп бериптир да. Мындайлар чыгып калат да. Мага ошо пайгамбарлар буйрук берди, ушундай аманат кылды,
Мен ушуларды жеткизишим керек элдерге. Кээ бир адамдар түшүндө ушундай бир жин же шайтан кирип шылдыңдап, сен пайгамбарсың деп айтып, бар ушундайлар да чыгып калат. Өзүм пайгамбар экенмин деп. Алла сактасын. Ошон үчүн аз убакыт болсо дагы күндө бир аз убакыт бөлүп динди туура үйрөнөйлү. Исламдын рүкүндөрүн набиде айтып кетти, сурап кетти. Бул деген исламдын өзөгү. Анан имандын шарттарын айтып кетти. Буларды да жакшы үйрөнүш керек. Динди үйрөтөм дегенде ушуларды айтып кетти. Динingди айтып бер деди, иманды айтып бер, ихсанды айтып бер, кыямат кайымды айтып бер деди, белгилерин айтып бер деди. Анан Жибрил периште келди, силер диниңерди үйрөтүшүн деп. Ва аннал муслим яджибу алейхи ан ятааллам динаху ва ла яктафи ан якул ана муслим. Адам ошон үчүн динин үйрөнүш керек. Менин диним ислам, мен мусулманмын деп коюу жетпейт. Сен өзүңдү исламга таандык кылсаң дагы, бирок ислам жөнүндө адам билбесе, мусулманчылык деген эмне экенин билбесе, мен канча жолу айтсаң дагы ла илаха илlalloh, мен мусулман, диним ислам деп адам айтса деле, ал мусулман болуп, дин ислам бойдон сакталып кала бербейт. Эмнеге? Себеби адам исламды билбесе, мусулманчылыгын билбесе, оңой эле исламдан чыгып кетиши мүмкүн. Деп мусулманчылыктан чыгып кетиши мүмкүн. Исламдан чыгып кетүүчү жолдорду билиш керек, ошодон сак болуш үчүн. Сөздөрдө, амалдарда, жүрөктө, ишенимде же исламга каршы нерселерди үйрөнүп алат. Ошон үчүн шейх бул жерден дагы исламдын мартабаларын, имандын, ихсандын үйрөнүп кетүүгө чакырып атат. Биз хадис, Аллах тааланын жардамы менен ушул 40 хадисти жакшылап үйрөнүп алсаңыздар, жашооңузда дагы диний суроолор, кыла турган амалдарыңыз, көп бүдөмүк нерселер ачылат. Себеби бул 40 хадисте алымдар топтогондо бир топтору жалаң жүрөк амалдарынан хадистерди топтосо, бирөөлөрү болсо акыйдада топтосо, бир болсо сирада топтосо хадистерди. Бир тармак болгондо, ал эми имам Навави топтогон 40 хадис бүт тармактан келген. Кээ бир алымдар айтат, 40 хадисти жаттап, шархын түшүнүп, ичинде маанисин түшүнө турган болсоң, сен диниңди түшүнөсүң деп. Адам кутубу тиса, кутубу ситта деген бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин топтомдору. Ошол эле имам Бухариде, имам Муслим, Тирмизи, Насаи ибн Хаббан, Мустадракил Хаким, Сунан Ахмад ушундай хадистердин жыйнагы. Карапайым адам алардын баарын окуп үлгүрбөй деле жашоодон өтүп кетип калышы мүмкүн. Бирок алымдар башкасын билбесең да бул нерсе сенин диниң. Күндө адамдын сөзүндө, кылып жүргөн амалында, адамдар менен болгон мамилесинде арам, адал, туура эмес көп адамдар чалынып кетүүчү маселелердин далилдери ушу 40 хадисте топтолгон. Буларды жаттап алуу менен, түшүнүп алуу менен күнүмдүк кезигип туруучу маселелердин баары камтылган. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Экинчи хадисте, бир эле хадисте исламдын бүт негизги рүкүндөрү, имандын шарттары камтылат. Ихсан. Аллах таалам баарыбызга пайдалуу кылсын, ихлас насип кылсын, бекем жүрөктөрүбүздү динине бекем кылсын.